Бир жолу бир акылман аксакалга жаш улан келип мындай дейт: мен сизге өзүмдү ушунчалык пайдасыз, эч нерсеге арзыбаган байкуш сезгендиктен, ошол себептүү ал тургай жашагымда келбей калгандыктан келдим. Айланамдагылардын бардыгы сенин колуңдан эч нерсе келбейт, жүүнүң бош, келе соосуң дешет. Суранам, жардам бериңизчи мага. Аксакал бир аз убакыт жигитти карап, кечирип кой, бирок азыр мен сага жардам бере албайм. Мен бир өтө маанилүү ишти аткарышым керек болуп жатат. Бирок эгерде сен менин ишиме жардам берсең, мен сенин ишиңе жан дилим менен жардам бере алам деп жооп берет. Жан дилим менен деп кобуранды жигит. Өз ичинен аны дагы бир жолу экинчи планга жылдырып коюшканын кайгыруу менен белгилеп койду. Жакшы болот, деди да, аксакал сол колундагы чыпалагынан кооз ташы бар анча чоң эмес шакекти чечти. Атка мин да шашылыш түрдө базарга жөнө. Бул шакекти сатып, карызды төлөп беришим керек болуп жатат. Аны мүмкүн болушунча кымбатыраак сатууга аракет кыл. Шакекти бир алтын тыйындан арзан сатууга макул болбо. Бул эми эртерээк барып тез кел. Жаш улан шакекти алып чаптырып кетет. Аянттагы базарга келип, шакекти соодагерлерге сунуш кыла баштайт. Алар алгач шакекти кызыгуу менен карап чыгып жатышты. Бирок шакектин баасын угар замат алардын товарга болгон кызыгуусу дароо жоголуп кетип жатты. Кайбирлери аны ачык эле мыскылдап жатышты. Башкалары ага артын салып жатышты. Бир карыган соодагер гана мындай шакек үчүн бир алтын тыйын өтө кымбат баа экендигин, анын баасы бир жез тыйын гана болорун, же эч болбосо күмүш тыйын гана беришерин кичипейилдик менен айтып берди. Абышкандын сөздөрүн угуп жигиттин шаабайы сууду. Себеби акылмандын ага шакектин баасын бир алтын тыйындан төмөн түшүрбө деген сөзү эсинде эле. Базарды түп кыдырып, 100гө жакын соодагерге шакекти сунуш кылып, кайра атын токуп алып, акылманга кайтып келет. Жолу болбогонуна аябай кайгырып, аксакалдын үйүнө кирет. Устат, мен сенин тапшырмаңды аткара алган жокмун деп кейүү менен айтты ал. Шакекти эң эле жакшы дегенде 2 күмүш тыйынга сата алмакмын. Бирок сиз аны бир алтын тыйындан арзан сатпа дебедиңиз беле? А бул шакек анча турбайт. Сен азыр эле эң маанилүү сөздөрдү айттың, уулум, деди аксакал. Сатуудан мурун алгач анын чыныгы баасын билип алсак дурус болмок. Бирок бул нерсени кымбат зер буюмдардын чыныгы эксперти зергерден артык ким биле алат? Зергерге чаптырда, андан бизге шакек үчүн кандай баа сунуш кыларын сурап кел. Бирок ал сага эмне деп жооп бербесин, шакекти сатпай, кайра мага кайтып кел. Жигит атына минди да зергерге жөнөдү. Зергер чоңойтуп көргөзүүчү айнек менен шакекти көпкө карап чыкты. Анан аны кичинекей таразага тартты да, аягында уланга мындай деп кайрылды. Кожоюнуңа мен азыр бул шакек үчүн 58 алтын тыйындан ашык бере албасымды. Бирок эгер ал мага убакыт берсе, мен шакекти 70 алтын тыйынга сатып аларымды айт. 70 алтын тыйын? Жигит кубанычтуу жылмайып, зергерге ыраазычылыгын билдирип, күчүнүн бардыгынча кайра артка чаптырып жөнөдү. Кел бул жакка отур, деди аксакал. Билип ал уулум, ушул кымбат баалуу жана кайталангыс шакек сенсиң. Ошондуктан сени чыныгы эксперт гана баалай алат. Анда эмне үчүн сен бул нерсени сага жолуккан биринчи адам кыла алат деп базар кыдырып жүрөсүң? Жашоонун баалуулугу сен өзүңдү кандай баалагандыгыңдан көз каранды. Ал эми ал өз кезегинде сен өзүңдү ким деп эсептегендигиңден көз каранды. Качан гана сен ысым менен, форма менен, же шарттар менен чектелбеген өзүңдүн чыныгы табиятыңды түшүнгөнүңдө, сенин өмүрүң жерде жок кенч сымал жаркырай баштайт. Адамдардан таанылууну күтпө. Сенин чыныгы бааңды Кудай гана билет.